Жалал-Абад шаарындагы муниципалдык автобаза учурда аты бар, заты жок ишканага айланган. Бул мекеме мындан 10 жыл мурда Кытайдан келген 15 автобус менен жаңыланган болчу. Бүгүнкү күндө ал техникалардын көпчүлүгү жараксыз абалга келген. Жаңы окуу жылдын башталышына болсо болгону 8 гана каттамга чыккан. Бир автобус күнүмдүк планы 700 сом, 800 сом берчү. Азыр болсо мына иштегенибизге 3 күн болду. Окуучулар биздин основной контингент жок, окуучулар жок, студенттер жок. Бирок ошентсе дагы биз уже 1700, 1800 сом ар бир автобус план берип атат. То есть жылыш бар да. Буюрса биз ошол окуучулар, студенттер келгенде автобаза өзүн актайт деген ишеничтебиз. Акыркы 5 жылда коомдук автобустардын жол кире акысы бир калыпта кармалып келген. Бүгүнкү күндө күйүүчү майдын, анан калса техника тетиктерине болгон баалардын асман чапчыганын эске алып, жол кире акысы 5 сомдон 10 сомго көтөрүлгөн. Ал эми 1-класстан 6-класска чейинки окуучуларга бекер болсо, пенсионерлер 8 сомдон төлөмөй болушту. Эң башкысы коомчулук мамлекеттик автобустардын көп болгону элге жакшы деген ойду карманышат. Анын да өзүнө жараша себептери бар албетте. Мамлекеттик автобустар көбөйсө жакшы болмок. Маршруткалар адам көп чыгып элечи, жана кээде батпай же мындай тыгында кыйналабыз да, өтө ысыктын күндөрү неме орундуктары дагы неме, анан автобус болсо жакшы да, кенен болуп көңүлдөгүдөй болуп кетебиз да барган жагыбызга. Азыр мен 5 мүнөттө кирдим, 5 мүнөт турдум, жана 5 мүнөт туруп чыктым. Ошондо 15 мүнөт кетти. Өзү мен 5,5 мүнөт турушум керек эле. Gördün 15 minut vaktim gitti. 9 minut vaktim gitti. Ben çalışıyorum. Şunday olur, ahval o. Tertip yok. Taksistler de arılaşıp koyuyor onlara. Buna olur. Gülbazar'ın yanında. Taksistler de arılaşıp. Bunda temir bölüp durmuyor mu? Temirge buna da taksi koyuyor. Buna da katar koyuyor. Bu jet traktörü bölgen vurup çıktık bunlar. El dinle talağı ol жаңа avtobus. Ben talağım емес. 100 миңден ашуун калкы бар Жалал-Абад шаарын тейлөө үчүн учурдагы автобустардын күчү алсыз. Мына ошондуктан да учурда мекеме тарабынан Жалал-Абад облустук өнүктүрүү фондуна долбоор жазылып, ал бүгүнкү күндө колдоо тапкан. Болгону жалпы төлөмдүн 30% жергиликтүү бюджеттен каралышы зарыл. Биз биринчисинен ошол сапатына басым жасап атабыз. Сапатына, анан ошол чакандыгына. Анан бул автобустар бир аз чоң болгондуктан биздин шаар кичинерээк болуп, жолдордо бир аз андай кыйналып калып атат. Бир эле ошол автобустун айдоочулары эмес, жеңил унаалардын айдоочулардан. Ошо биз мындан жакыныраак 7 метр автобустарды карап атабыз. Анан ошондой эле бизге Кытайдын автобустардын тетиктерин алыш кыйын жаратат. Бир автобус бузулса, 1 ай, 1,5 ай туруп калышы мүмкүн тетиксиз. Азыр бизде ошол тетиктери бар, көп автобустарды карап атабыз. Маалыматка ылайык, аталган долбоордун негизинде 2 этап менен каладагы автопарк жаңыланат. Биринчисинде 5 автобус, кийинкисинде 20 автобустун келүүсү пландалууда. Улкан Кожоева, Чыңгыз Абдыкадыров, жаңылыктар үчүн.